Академик Сауырбек Жумабековты жеңгенден кейін Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев медицина тармагындагы институттар арасында тартип орната баштады. Акыркы жылдары алардын саны эбегисиз өсүп, 20-га жетип калган. Алардын арасында мисалга Royal Metropolitan University дегенде окуу жайы бар. Эми студенттер медицина боюнча билимди Ахунбаев атындагы медакадемияда, Славян университетинде жана Ош мамлекеттик университетинде гана ала алат. Мындай факультеттердин саны доллар менен төлөп Пакистан жана Индиядан келген студенттер үчүн ачылган. Ошондо да алар аягына чейин Бишкекте окубай 2-3 жылдан кийин Европадагы институттарга которулуп кетчү. Маселе авиациядагы абалга өтө окшош. Ал жакта дагы Кыргызстанда 15 авиакомпания катталганы менен чындыгында алар Африкада иштейт жана Африка элин тейлейт. Ошондуктан коопсуздук маселелери алардын башын көп деле оорутпайт. Дал ошол себептен евро биримдик Кыргызстандын бардык авиакомпаниялардын кара тизмесине 2006 жылдан бери кармап турат.